Саламатсыздарбы, урматтуу интернет блогторунун колдонуучулары жана Базар Коргон шаарынын депутаттары. Бул менин бүгүнкү кайрылуум Базар Коргон шаарынын депутаттарынын төрагасынын өзүнө жеке арналат. Урматтуу депутаттардын төрагасы, сиздин апаңыз бүгүнкү күндө мени сот отурум болуп жаткан, сот процесс болуп жаткан убакта соттун коридору бар, мондой узун кеткен залы бар. Киргенде оң жака бурулганда дал ошол жерде мени сүдүрөп аймалап аябай жаман акыбалга алып келди. Баштан аякка чейин эне жатар, бала жатар, ата жатар, эч нерсе калбады. Апаңыз дал ушундай жолго эмнеге барып жатат? Өзүңүз прекрасно билесиз да, сиз депутаттардын төрагасы катары апаңызды тиешелүү эмес жерге барып, жанагы митингчи катындардай кылып ал жака жибергениңиз туура келбейт. Сиз анткени депутатсыз, депутаттардын төрагасы болуп иштейсиз. Ал апаңыз митингчи катындардай барып алып, өзүнө тиешелүү эмес жерге барып алып, мени менен урушканы туура эмес. Апаңыз эмне деп атат ал жерге барып алып? Сен эмнеге өкмөткө жан тартып атасың? Эмнеге бул жер өкмөткө өтсүн деп талап кылып жатасың? Эмнеге сен бизди колдобойсуң дейт. Эми мен ошондо сиздин апаңызды эмне деп колдоюн? Урматтуу бийлик өкүлдөрү, частный жеке ишкерлерге бериңиз ушул жерди, өкмөткө беришпейт булар, ошолорго бериңиз. Булардын бир башында 5 машинасы, 5тен үйү бар. Анан ай сайын аренда эң азы 100 000 сомдон алат. Булар дагы байлыкка бир аз тойбой калыптыр. Дагы бериңизчи буларга. Өлүп кетсин, биздин анал чек арада погранда иштегендер ботинкалары, ботуйлары айрылып, бул жерден даже носкиси, байпагы жок калса дагы тоо таштын үстүндө жылаңайлак жүрө берсин. Ушул жеке ишкерлер миллионер болуп, чет өлкөлөргө чейин ар кайсы жерден үй алган, аларын бекитип жүрүшөт деп мен ошолорго жан тартайынбы? Эмне деп жан тартайын мен? Апаңызга жакшынакай түшүндүрүңүз. Өлчөшкөн башкача болот. Мен тааныбаймын апаңызды, көргөн эмесмин. Апаңыз келип алып мага кол салып атат. Өзү эмес, өзүнө дагы бир аялды шерик кылып алып, групповой келип мага кол салып атат. Сен эмнеге өкмөткө жан тартасың деп. Мындай адам логически ойлонуш керек. Биздин өкмөтүбүз байыса, эл тынч жашайт деген принципти ойлонуш керек. Ал жеке ишкерлер байыса, бир Кыргызстанда бир көйгөй болсо, ал чет өлкөгө качып кетет. Байкуш Кыргызстаныбыз жанагы эле окшошкон күндөр өтөт да, жанагындай элечи. Ошон үчүн сиз бул жумуш ордуңузга татыксызсыз, татыктуу эмессиз. Апаңызды митингчи, пикетчи катындардай кылып ар кайсы жака жиберип, мушташтырып, анан өзүңүз билмексен болуп, кой терисинин жамынган жана кашкыр деп коелу. Дал ошондой болуп олтурганыңыз бул уят. Сиз депутаттардын